эле жакшы го дейм. Мен президенттик эмени колдойт элем. Президент башкаруу немесин. Ансыз деле Кыргызстан 30 жылдан бери биз аябай отуруп калдык го. Жакыр жашагандарыбыз көбөйүп кеттик. Эми ал адамына карайт да, кандай адамдар татыктуу адамдар келсе экөө тең эле жакшы. Эми көпчүлүк чечет да аны, көпчүлүк бир адамга караганда көпчүлүк бир ошо проблемалар чечкен жакшы да. Президенттик башкаруу болсо бир адам эми өзүнүн мойнуна алат да жоопкерчиликчи. Эмеде болсо парламенттик башкарууда баары мындай эки жактан ар кимдин ар түрдүү ою болот го, ошон үчүн бир адам эме жоопкерчилик албай калат экен. Ошол жактан минус болуп калат экен. Анан билбейм, менин оюмча президенттик башкаруу лучше го дейм. Парламенттик шайлоо болгону менен кагаз жүзүндө эле болуп аткарылбады да. Президентке эле баш ийип, президент эле чечти, президент өз билгенин кылды, өз билгендей кылды. Ошон үчүн адамдардын көпчүлүгү, карапайым адамдар ушу президент болсо жакшыбы дегендей ойлоп атышат, бирок менин оюмча ушу парламенттик шайлоо, парламент эле жакшы деп ойлойм. Себеби бир адамдын колуна чогулгандан кийин ал деле өзү жалгыз болбойт да, тууган уругун коет. Парламенттик башкарууда ар бир адамдын өзүнүн кызыкчылыгынан биринчи мамлекеттин кызыкчылыгы жогору туруш керек. Бизде эмне болду? Кайра тескерисинче өзүнүн кызыкчылыгы алдыга койгон мамлекеттин кызыкчылыгын артта калтырып, убагында азыр мамлекетти сазга баткан ал акыбалда турганыбыз өкүндүрөт албетте. Ошон үчүн эми мамлекет өнүп өсүп алдыга кетиш үчүн ал дагы азырынча биз президенттик башкарууну жолго салып, элдин ишеничине кирип, элдин үмүтүн актап, кенедей элдерибизди ушу талаа түзгө жөнөтпөй, талаада деле кыргыздар азыр жыргап аткан жери жок. Ошолордун баарын тең бириктирип, биз дагы кийинки муундарга өңгөн, өскөн, жаркыраган келечектүү мамлекетти көрүш үчүн азырынча президенттик тандоо туура деп ойлойм мен. Президенттик шайлоону колдойбуз дагы Кудай кааласа. Сөзсүз эле эми бир эле неме болуш керек деп ойлойм мен оюмда. Анан ушу шайлообуз жакшы өтсүн.